Assalamu alaikum, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Сиздердин назарыңыздарга мындай Москвада, Россияда популярный болгон Kia Optima, бул жакта K5 автоунаасын сиздердин назарыңыздарга сунуштайын. Бул күмүш түстөгү Kia K5. Бул арка жагынан көрүнүшү, көпчүлүгүңүздөр комментариядан Optimаны сунандыңыздар эле. Bunun жылы 2015. 2015-ке 16. Онна электропакет. Мультируль, автомат коробка. Мыналарын айтпай эле кой деген акылдуулар чыкты. Айтпай эле коюн, өзүңөр көрүп алгыла эмнеси бар экен анда мына. Эчтекесин айтпай эле коюн дагы, жөн эле тартып коюн. Сүйлөп эле тарта берейин анда. Жерде отурган акылдуулар айтпай эле кой, так эле көрүп атабыз дейт. Да машинанын сыртынан эле көрүп, характеристикасын бардыгын билип алчу болсоңуздар, мына айтпай эле жөн эле ачып эле көрсөтүп коюн. Өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Мына электропакет. Такси болгон, бирок аз эле жүргөн автоунаа. Арканкы сиденьяларындагы абалы жакшы, ичи таза. Патолорунда люк жок. Ачкандай урулган жерлери жок экен. Аркасына подтройниги бар. Парковка кылганда жардам берет. Бул машинанын канча километр жүргөнүн айтып өтөйүн. Бул 191.000 километр жүрүптүр. 191.015 километр. Электропакет. Полный электрозеркало, складывание зеркала. Бунун объему 2 газ. Onun bası, Kore'da bası $7.200, $2.000 rastамошкасы, $2.000 жол кирesi болуп. Кейбиркилер айтат, неге растамошкасын кымбат айтып атасың деп. Мен растамошканы мен кылбайм, ал Кыргызстандын өкмөтүнө төлөнө турган акча кааласаңыздар, бекер кылып алсаңыздар болот. Ал мен оюман чыгарган жерим жок. $2.000 бул фирмага төлөнө турган акча, жол киренин акчасы. Аны контейнерге жүктөйбүз $2.000. Алда мен чөнтөгүмө түшпөйт. Мен силерге базардагы баасын, растамошка канча километр, контейнер канча жүктөлөт, ошону айтып коюп атам. Мына достор, ошондо сиздерге бул машина $11.200 барып түшөт. 2015-жылкы 191.000 километр жүргөн Kia Optima 2 объем газ. Мунун жанында эле буга чейинки мунун жылы 2014, мунун жылы 2015. Мунун жылы 2014-жылкы Kia K5 бул дагы ак түстө. Ак түстөгүн көп сурандыңыздар эле. Ак түстөгүн. Бул рестайлинговый. Индеги алдагы жарым болот да. До рестайлинговыйлардын арканкы фаралары, аркасына подтройниктери бар. Эч кандай кузовда повреждениялары жок. Парокто болгону көрүнүп турат. Баягында кичине урулган жерлери бар экен. Аны мына молник менен, жылтырак менен каттап коюптур. Бампердин астыларында, пароктордо чийилген бир аз жарака жерлери бар экен. Калган жактардын бардыгы таза. Эми ички салонуна келсек. Ичине келсек. Полный электропакет. Бул жагы электрический сиденья. Жылы 2014. Сиденьянын эч кандай жыртык жери жок. Бардыгы жакшы. Булардын өзүңүздөр билесиздер. Алдыда акылдуулардан сурап аласыздар, болбосо эмне экенин билбесеңиздер, ошолор айтып берет. Мен айтпай эле коюн. Полный мультируль. Рульдары да башкача кетет. Бу рестайлингтердин 2011, 2010, 2012 жылкылардын рульдары башкача. Бул панелдери да, панель приборлору да башкача болот. Бул жакта K5, Россияда Optima. Бул кондиционер, монитор бар. Коробка автомат, подогрев сиденья, вентиляция сиденья. Жакта USB-ге выход. Панелде эч кандай тешик жерлери жок, эч кандай повреждение жерлери жок. Сигнал иштейт. Машина азыр жүрүп турат ушул тапта. Бул жүргөн километри 399.680 адашып калдым, кечиресиңер. 399.068 километр жүрүптүр. Мындай болгон чип ключ кайрылат.
Ушундай достор, бул машинанын баасы Кореядагы баасы $5,500, $2,000 жол киреси, $1,800 растаможкасы болот. Себебинде $1,800 2014 ошон үчүн 1,800 болот, бунуку 2015 ошон үчүн 2,000 болот. Жылы 2010 болсо $1000 болот растаможкасы. Ушундай достор, эми түшүнүктүү болду окшойт. Биз калган машиналарды тартышты улантайлы. Ушундай болгон Аксүөттөгү К5 Optima машиналы болгоңуздар келсе, мен өзүмдүн WhatsApp номеримди описанияга калтырып коем. Ошо кайрылсаңыздар, мен сиздерге ушундай машиналарды таа беришке жардам берем. Урматтуу достор, менден Hyundai Solaris машинасын сурандыңыздар эле. Мына Hyundai Solaris тартып өтөйүн сиздерге. Бул жерде Hyundai Accent болот. Solaris эмес. Мына өзүңүздөр арка жагынан көрүп алсаңыздар болот. Hyundai Accent. Достор, бул машиналардын күлүштөрү жок машина, жабык экен. Мен сиздерге бул машинанын ценасын билдим. Ценасы баасы $3,800, жылы 2011-ге 2012, жол киреси ошондой эле $2,000, растаможкасы $650 болот. Мунун аркасында эле ушундай Kia Accent Solaris кара түстөгү автоунаа турат. Мунун баасы $4,000 экен. Кореядагы баасы $4,000. Мунун дагы жылы 2011-ге 12, 1.6 объем, растаможкасы бардыгы окшош эле. Булардын күлүштөрү жок экен, азыр эсине чалып билдик, баасын айтышты. Достор, баягы менден комментарийден Solaris жок бу дегендерге Solaris бар. Просто баалары кымбат. Андан көрө Россиядан алган оңурок болуп калат да, бул жактан жол киреси менен растаможкасы менен кымбат болуп калат. Могу жакта машиналар көрдүңүздөр, машиналар аябай көп. Ушундай достор. Мен кыска машиналарды тартып киргизе берейин. Тарткан машиналарымды сиздер видеону көрүп, класс басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Анда сиздерге көпчүлүгүңүздөр комментарийдан мындай К5-ды, К5-ти сурандыңыздар эле. Мына күмүш түстө. Бул дагы рестайлинговый, алдыдагы актай аркалары башкача. Жылы 2014, мындай 5 ключу доступ. Полный электропакет. Электросиденье, сиденьясында бираз жыртыгы бар экен, баасы ошо жараша бираз арзаныраак. 2014 ультуруль, подогрев сиденья, булар бар по дереву, барды айтып өттүк бардыгын. Буну сыртынан көрсөтөйм, мындай повторительдери бар экен. Кагазын көрсөт дейсиздер, мына кагазын көрүп алыңыздар. Кагазы бирдекени өзгөрткөн болсо, сиздердин жашооңуздарда көрүп алыңыздар. Мына күмүш түстөгү 2014 жылкы 2 объем газ $5,300. Алдыдагы айткандай эле растаможкасы $1,800, жол киреси $2,000 болот. Мунун аркасында Hyundai Sonata'нын жаңы кузову турат. 2015 жылкы 2 объем газ. Мунун дагы мына кагазын көрсөт деп каласыздар. Мына кагазын шашпастан көрүп жазып алыңыздар. 2015 күмүш түстө. Бул алдыдагы Sonata'лардан, алдыңкы видеодогу Sonata'лардан айырмаланып, аркалары дагы башкача жаңы кузовда. Жылы 2015, 2 объем газ. 2015. Полный электропакет, кожаный салон, автомат коробка, магнитофон, ключу жок экен, канча километр экенин айта албайм, мультируль. Бирок баасын айтып коеюн, баасы $5,000. $5,000. Мына Hyundai Grange сурандыңыздар эле, Grand Rover. Алды жагында дагы камерасы бар. Балондору 225-ке 55-17 серебряный цветте. Баасын айтты $4,500. Кореядагы баасы $4,500. Бул эми мындай бираз краска берген экен, краскалар алып кеттир. Мол жакта да бираз краскалар алып кеттир. Эми таксиде жүргөн машина $4,500 2011 жылкы Hyundai Grand Rover Grange. Ушундай автоунаасы. Достор, ушундай болгон автоунаа. Кимде ким ушундай автоунаалуу болгуңуз келсе, анда байланышка чыгыңыздар, сураңыздар. Мен сиздерге бул машина туурасында кеңирээк
маалымат бериштин аракетин кылам. Бул жакта дагы деле ушундай Hyundai Sonata. Бул эски кузовдагысы. 2011-жылкы алдыдагы Hyundai Sonata'nын эскиси. Мунун баасы $2800. Эми алдыдагы машинанын бардыгы эле салондору окшош, сырттарында анча-мынча жерлеринде повреждениялары бар. Мындай чийилген жерлери бар, окшогон жасай турган химчистка кылып, сыртына бир аз косметика бере турган жерлери бар. Бунун да жылы 2011, 2 объем газ, $2700, $2000 жол киреси, $1200 растаможкасы болот. Ушундай достор, кимде-ким ушундай машина алса болгусу келсе, кайрылыңыздар, биз сиздерге кызмат кылышты улантабыз. Андыктан номерди мен описанияга калтырып коем. Ассаламу алейкум.